Ленц эрежеси. Азыр вертикаль октун айланасында эркин айлана турган стержендин учтарына 2 алюминий шакек бекитилген тажрыйбаны карайлы. Анын бири кесилип коюлган ачыгы бар. Магнетизм боюнча өткөн тажрыйбаларда алюминий диамагнетиктерге кирет. Тагыраак магниттер менен аракеттенүүсү болбойт деп айтылган. Бирок абал түп тамыры менен өзгөрүүдө. Эгерде магнитти туюк шакекке жакындатсак, эми магнитти кайра алыстатууда эмне болоорун байкайлы. Демек, биринчи жыйынтык сырттагы өзгөргөн магнит талаасы туюк шакекке киргенде аны магнитке айлантууда. Бул жерде магнит шакек менен аракеттешүүдө. Бирок алюминий жаратылышта магниттик эмес болсо, анда магнит касиеттери кайдан пайда болду? Эгерде сиз магнит талаасын электр тогунан пайда болоорун эстесеңиз, анда бул суроого жооп бере аласыз. Демек, магнитти жакындатып же алыстатсак, алюминий тегерекчеде электр тогу индукцияланып, алюминийди магнитке айлантат. Бул сөздү төгүндөө үчүн кесилген шакекке магнитти жакындаталы. Көрүп тургандай, бул шакек менен магниттин аракеттешүүсү болгон жок. Себеби өткөргүч туюк эмес жана бул жерде индукциялык ток жана магнит талаасы пайда болбойт. Кайрадан индукция тогу бар эркин айланган стерженге кайтып келели. Тажрыйбада магнит жана туюк шакектин аракеттешүүсүндө магнитти жакындатууда магнит агымы көбөйүп, тегерекчеде өзүнүн магнит талаасы пайда болду. Ал талаанын багыты сырттагы магнит талаасына карама-каршы багытталат дагы, ал талааны өстүрбөй турат. Магниттин бир түрдүү заряддары түртүлүшөт. Ал эми магнитти шакектен алыстатсак, тегерекчеден өткөн магнит агымы азайып, анын өзүнүн магнит талаасы пайда болот жана сырткы магнит талаасы менен бирге багытталат. Сырткы магнит талаасын азайтпай кармап турат. Ар түрдүү уюлдар тартылышат. Бул тажрыйбаларды орус физики Эмилий Ленц жүргүзгөн. Тажрыйбалардан улам белгилүү эреже пайда болгон жана анын атынан аталган. Демек, Ленцтин эрежеси туюк контурда пайда болгон индукциялык ток берилген токту пайда кылган магниттик агымдын өзгөрүшүнө каршы аракет этет.